Бүгін біз жақынқы шығыштағы жана анын айланасындагы соңку сутка ичинде катталган дүйнөнүн коопсуздук картасын түп тамырынан бери өзгөрткөн окуяларга кенен токтолмокчубуз. Аймактагы абал жөн гана чыңалуу эмес, бул ачыктан ачык аскердик кагылышуунун жана жаңы технологиялык согуштун босогосунда турат. Ассаламу алейкум кадырлуу көрөрмандар, каналга катталып баяныбызды бөлүшө кетиңиздер. Бүгүн 5 май күнү эң ири окуялардын очогу Ормуз кысыгы болду. АКШнын президенти Дональд Трамп тарабынан жарыяланган эркиндик операциясы жакынкы чыгыш убактысы боюнча кечээ эртең менен ишке кирген. Бул операциянын максаты блокадада калган коммерциялык кемелерди күч менен чыгарып кетүү. Бирок бул аракет Ирандын кескин каршылыгына туш болду. Тасним агенттигинин такталган маалыматтарына таянсак, Оман деңизинде радарларын өчүрүп, жашыруун өтүүгө аракет кылган америкалык эсминецтер Ирандын аскер деңиз күчтөрү тарабынан дароо аныкталган. Радио байланыш аркылуу берилген эскертүүлөргө карабай, америкалык кемелер багытын өзгөртпөгөндүктөн Иран тарап ракеталар жана согуштук учкучсуз аппараттар менен эскертүүчү ок чыгарууга мажбур болду. Ирандын Фарс агенттиги атүгүл америкалык фрегатка 2 жолу ракеталык сокку урулгандыгын билдирүүдө. Вашингтон бул маалыматтык согуштун бир бөлүгү деп атап, төгүнгө чыгарганы менен аймактагы деңиз коопсуздугу эң төмөнкү чекке түштү. Бул аскердик тирешүү менен катар эле Тегеран менен Тель-Авивдин ортосунда масштабтуу кибер согуш башталды. Бүгүнкү күндүн башкы кабары Ирандын инфраструктуралык объектилерине жана Израилдин мамлекеттик санариптик системаларына жасалган өз ара чабуулдар. Израилдин бир нече мамлекеттик кызматтарынын сайттары убактылуу иштен чыгып, маанилүү маалыматтардын коопсуздугу суроо астында калды. Ошол эле учурда Ирандын энергетика тармагына жасалган санариптик чабуулдар өлкөнүн айрым аймактарында электр энергиясынын үзгүлтүккө учурашына алып келген. Бул көмүскө согуш ачык салгылашуудан кем калышпаган зыян алып келүүдө. Дипломатиялык айдымда болсо Дональд Трамп Ирандын 14 пункттан турган жаңы тынчтык планына ишенбей тургандыгын ачык билдирди. Трамп Конгресске аскердик аракеттердин бир бөлүгү аяктагандыгын кабарлаганы менен, эгер Тегерандын жүрүм-туруму өзгөрбөсө, жаңы соккулар урулаарын эскертүүдө. Республикачылар Сенатта Трамптын аскердик ыйгарым укуктарын чектөөгө багытталган резолюцияны 6 жолу катар-катар токтотуп коюшту. Бул ак үйгө жакынкы чыгышта чексиз аскердик операцияларды жүргүзүүгө жол ачып жатат. Түндүк багытта Ливандын чек арасында кырдаал такыр башкандыкта өнүгүүдө. Хезбалла кыймылы согуш талаасында жаңы доорду ачкан оптоволокондук дрондорду колдоно баштады. CNN телеканалы тараткан видеодо бул дрондордун израилдик танктарга жана аскердик топторго жогорку тактыкта сокку ургандыгы даана көрүнөт. Бул технологиянын өзгөчөлүгү оператор менен дрондун ортосундагы байланыш зым аркылуу ишке ашкандыктан аны электрондук согуш каражаттары менен аныктоо же багытынан адаштыруу мүмкүн эмес. Израилдин улуттук коопсуздук изилдөөлөр институту бул жаңы куралды Израилдин коргонуу системасы үчүн эң чоң чакырык катары баалап жатат. Дүйнөлүк коомчулуктун пикири да Израилдин пайдасына эмес. Глобалдык сурамжылоолор Израилдин эл аралык кадыр баркы кескин төмөндөп, 97%дан ашык көрсөткүч менен дүйнөдөгү эң жек көрүндүү өлкөгө айлангандыгын көрсөтүүдө. Бул тенденция Израиль үчүн эл аралык изоляциянын белгиси болуп саналат. Тирешүү географиясы жакынкы чыгыштан ашып, Латын Америкасына чейин жайылды. Кубанын президенти Мигель Диас-Канель АКШ тараптан болуп көрбөгөндөй аскердик коркунуч жаралгандыгын жарыялады. Трамптын администрациясы Кубага энергетикалык блокада орнотуп, америкалык энергия ресурстарын сатып алууга мажбурлоодо. Кубанын жээктерин Авраам Линкольн атомдук авианосецинин жөнөтүлүшү Гавана менен Вашингтондун ортосундагы мамилени Кариб кризисинен берки эң кооптуу чекке жеткирди. Куба бул кырдаалда Россиядан келген 100 000 тонна мунайга таянып, өз эгемендигин коргоого даяр экендигин билдирди. Бүгүнкү күндүн жалпы картинасы бул дүйнөлүк державалардын жана аймактык оюнчулардын ортосундагы кызыкчылыктардын кагылышы. Бир тараптан АКШнын эркиндик операциясы, экинчи тараптан Ирандын ракеталык соккулары жана Хезбалланын жогорку технологиялык дрондору дүйнөнү 3-чү дүйнөлүк согуштун босогосуна алып келди. Дипломатиялык аракеттердин алсыздыгы жана тараптардын бири-бирине болгон ишенбөөчүлүгү кырдаалды ого бетер татаалдаштырууда. Биз жакынкы чыгыштагы жана дүйнөдөгү соңку өзгөрүүлөрдү тыкыр көзөмөлдөөнү улантабыз. Кырдаал мүнөт сайын өзгөрүп жаткандыктан расмий жана такталган маалыматтарга
таянууну сунуштайбыз. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Биздин каналга атталып, баяныбызды бөлүшө кетиңиздер. Кайрадан көрүшкөнчө.